Саламатсыздар, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн сиздер менен кылмыш жаза укугу боюнча баянды улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен 122-берененин 2-бөлүгүнүн 5-пункту жөнүндө сөз кылабыз. Бул бейбаштык максатта киши өлтүрүү. Башкача айтканда, бул беренеде түздөн-түз кылмыштын максаты көрсөтүлүп калган. Баягыдай эле объект адамдын өмүрү болуп эсептелинет. Субъект 14 жаш акыл эси соо адам жоопкерчиликке тартылат бул кылмыш, бул пункт боюнча. Бирок объективдүү жагыда өзгөчөлүк бар. Жана субъективдүү жагыда өзгөчөлүк бар. Объективдүү жагыда бейбаштыкта себепсиз. Эгерде биз жалпысы мыйзамдын негиздеринен чыга турган болсок, анда эгерде кылмыштын көрсөтүлгөн беренеде максат көрсөтүлсө, максат милдеттүү түрдө далилдениш керек, ана ошондо гана ошол беренени койсо болот. Биз айтып жаткан 5-пунктта бейбаштык максатында деп жазылган. Бейбаштык максатында. Демек, бейбаштык максатын болгондугун далилдемейин бул статьяны коюп болбойт. Объективдүү жагы боюнча бул кылмыштар эч себепсиз киши өлтүрүү деген сөз. Эч себепсиз киши өлтүрүү. Бейбаштык өзү ушундай. Бейбаштыктын ичинде эч бир өч алуу кирбеш керек, же болбосо кандайдыр бир кызганчаактык же башка маселе кирбеш керек. Жеке өздүккө байланыштуу максатта өлтүрүүлөр бул пункт менен квалификация болбойт. Демек, эгерде мисалы өч алуу максатында келип өлтүрүп атса, бейбаштык деп айтууга болбойт да, ошондуктан бейбаштык максатта деп көрсөтүлгөн. Кайсы учурларда бейбаштык болот? Бейбаштыктын көпчүлүк үлүшүндө бул масчылык абалда киши өлтүрүү болуп эсептелет. Мисалы коомдук жайларда, ресторандарда, башка көчөлөрдө болбосун, башкада болбосун, мас абалындагы адамдар. Ал адамды өлтүргөн адамды тааныбашы да мүмкүн, билбеши да мүмкүн. Бул баягы өзүмчүлүк, текеберчилик, масчылык, болбогон бир себептер. Мисалы тамеки сураса, же ашыкча сүйлөп койсо, же кичине түртүп өтүп кетсе, баягы текеберчиликтен, же болбосо бир эгоисттиктен, ушундай бир себептерден. Чындап келгенде ал адамды өлтүрүүгө башка бир себеп жок да. Ушундай көпчүлүк учурда практикада, тажрыйбада жанагыдай масчылык абалда, көчөлөрдө, ошондой бир коомдук жайларда киши өлтүрүү бул бейбаштык максатында киши өлтүрүү менен квалификация болуп келет. Бирок туура эле себеби мыйзамчы көпчүлүк чечмелөөлөрдө жана түшүндүрмөлөрдө бейбаштык эмне менен көбүрөөк байланыштуу болот? Бейбаштык коомдук жайлар менен көбүрөөк байланыштуу болуп калып атат да. Мен жана айтып аткандыктан, жана коомдук жайларда болгондуктан, жанагыдай цинизм менен, өзүн өзү жогору сезүү менен, же болбосо жанагыдай эч бир текеберчилик жок бир нерселерге жабышуу, жок бир нерселерден бир шылтоо издөө. Ошонун себебинен жанагы талаш, тартыш, уруш ушунун аягы киши өлтүрүү менен аяктайт. Демек, литературада дагы, башка адабиятта дагы, чечмелөөлөрдө дагы бейбаштык себепсиз да, себепсиз бир оорчулдуу эч нерсе жок эле киши өлтүрүү болуп саналат. Бул көпчүлүк учурда жана биз айтып аткандай, кайталанбайлы, ушул коомдук жайлар менен байланышкан киши өлтүрүүлөр ушуга келип квалификация болуп калат. Көбүнчө себепсиз киши өлтүрүүлөр мындай жөнөкөй тил менен айткан араккечтикке, мас абалга байланыштуу, же чегип алганга байланыштуу, жанагы наркотикалык заттарды чегип алуу, ошолорду колдонуунун аягы, же масчылыктын аягы да ушу киши өлтүрүүлөр бүтөт. Киши өлтүрүү менен бүтөт коомдук жайларда. Демек, ушулар түздөн-түз ушуга квалификация болот. Бирок эскертүүчү нерсе, башка максат экендиги аныкталганда эле ал бейбаштык ал жерден четтейт. Себеби адамдын өмүрүнү кыюуга максат башка эле. Эми ошол жерде
коомдук жайда да болушу мүмкүн, бирок өч алуу үчүн өлтүрүп атат. Ал бейбаштык болуп эсептелбейт. Себеби жеке келишпестиктин себебинен киши өлтүрүп жатат. Ошондуктан аны бейбаштыктан киши өлтүрүү деп айтууга болбойт. Ошол үчүн бул эч бир себепсиз экендигин, жанагыдай өзүн өзү бир көрсөтүү же болбосо жок нерседен чыгаруу ушул максатта жасалгандыгын гана коомдук жайларда экендиги менен бириктирүү менен бирге ушуну менен квалификация кылсак болот. Субъективдүү жагда бул түздөн түз ошол нерсени баамдап сезип турушу, жанагыдайга жол бериши кылмыш аяктады деп негизинен ошол адам өмүрү кыйылгандан кийин айтабыз.